Жогорку кеңештин депутаттары адам укуктары конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин мүчөлөрү Эркинбек Алымбеков, Чыныбай Турсунбаев, Абдыжапар Бекматов, Абдыманап Кутушевдор ак суу психоневрологиялык аялдар жатак үйүн текшерүүгө алышты. Текшерүүгө буга чейин жатак үйүн каралап жүргөн бейөкмөт уюмдары дагы келип катышты. Бул бир өзүнчө эс алуу жайына да окшошкондой кылып жакшылап ремонт кылынган экен. Анан тилекке каршы ушундай эмгектенип аткан, анча мынча айлыгы аз болгонуна карабай, шарты кыйын болгонуна карабай, өтө кыйын оорулар менен иштеп атканына карабай, иштеп аткан коллективдин ишин тынч койбой, аларды ар дайым нервин алып, кайра келип түрткүлөй бериш, тарткылай бериш туура эмес деп ойлойм. Бул жакка кирүүгө болбойт деп айткан эмеспиз. Ошого карабай 2008 жылдан бери жанагы укук коргоочумун деп бизде Сокөл областында Камил Рузиев деген бар да. Психическое здоровье эме деген бир центр бар да, ошонун жетекчиси Макимбаева, Бурул Макимбаева аркылуу ушу экөө келип алып дайыма 2008 жылы жазып бир түшкө кирбеген бир окуяларды жазып кетишкен да, анан ошону эле жылына кайталап эле жаза берет да. Психоневрологиялык аялдар жатак үйүнүн тазалыгы, жаткан жери, берилген дары-дармектер, ичкен тамак ашы коюлган ашканасы текшерилип бүткөн соң психоневрологиялык аялдар жатак үйүндөгү буга чейин айтылып келген караланган сөздөр көчмө жыйында талкууга алынды. Анда облустук прокуратура, саламаттыкты сактоо өкүлдөрү, жергиликтүү депутаттар жатакана буга чейин кандай иштеп келген, кандай укуктарга ээ экендиги туурасында түшүндүрмө беришти. Мониторинг жүргүзгөн ошол Бурул Макимбаеванын коому жүргүзгөн немелер биринчиден бирөө да медик эмес. Ошол мониторинг. Экинчиден алардын арасында неме деп коет? Потребители психиатрических услуг. То есть психиатрический больницада дарыланып чыккан оору. Коомчулук Ак суу айылдык кеңеши, райондук прокуратура, саламаттыкты сактоо өкүлдөрүнүн айтымында жатаканада буга чейин эч кандай укук бузуу болгон эмес. Текшерүүгө алгандардын көбүнчөсү бейөкмөт уюмдары болгон. Жыйындын жүрүшүндө дагы сүйлөнгөн сөзгө чыгарылган жыйынтыктарга бейөкмөт уюмдары ыраазы болгон жок. Далили жок фактыларды айтып, жарышууга аракет кылышты. Туалетке отурган жеримен бери тартпадыңар. Уятты ушун Камил алдыңа дейин. Ушуларга дейин, ушулардын баарын ысылдатып, ушунча чуу салып, элдин баарын чогултканча бир жашык конфет алып келип таратып кетпейсиңби? Байкушум, муну жеп койчу чекеңден сылайын, нечарасың депчи. Арызда болсо көргөзүлүптүр. Оорулар жатып, эч ким карабайт. Алдылары көгөрүп, пролеж болуп кеткендиги. Биз оодарып көрдүк, пролеж табылган жок. Ошондой эле жумушка алып кетет, иштетет, колчулук кылат деген. Анын баарын жалгыз маектешип көрдүм, мыйзам чегинде уруксат. Тайпа менен отурганда маектештим. Эч бир андай сөз болгон жок. Комитеттин төрагасы Эркинбек Алымбеков бейөкмөт уюмдардын ишин сыйлай тургандыгын белгиледи. Бирок ошол эле учурда акча табуу максатында жөнү жок эле кээ бир мекемелерде каралай берүүнүн кажети жок деп белгиледи. Анан калса Ак суу психоневрологиялык аялдар жатак үйү жабык мекеме. Ар ким эле кирип текшере берүүгө болбойт. Текшерүү үчүн атайын уруксаат барагы болушу керек. Улам кайталган ошо баягы жалаа жапкан арыздар болсо аны каралбасын дегенде мыйзамдын нормалары бар. Ошонун негизинде жалааларды мындан ары карабай ушул чекитти коелу деп. Мүдөлөрүндө угуп, аларды ошо стратегиялык негизде мынакей суу маселелерин коюп атат, туалет маселелерин, дары-дармак маселелери боюнча алар ошол нуктаждыктар да бар экен. Ошолорду чечүү боюнча көп жакшы мындайча айтканда угуулар болуп, чечимдер кабыл алынды. Көчмө жыйындын соңунда бейөкмөт уюмдары уруксааты жок, текшере албайт деген жыйынтык чыгарылды. Ал эми аялдар психоневрологиялык жатак үйү ишин улатмай болду. Жогорку кеңештин депутаттары бул жерде иштеген адистердин иши өзгөчө оор экендигин белгилеп, эмгек маянаны көтөрүү, өкмөттөн жардам көргөзүү жолдорун карап беребиз деп убадаларын беришти. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Сокөл облусу, Күн Сереп.